BBC дүрбүсүндө подкастын угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. 6 майда Лондондо такка отуруп таажы кийүү салтанатын өткөргөнү жаткан король Чарльз 3 Кыргызстанга мейманчылап бир эле жолу 1996 жылы келген. Ошондо кыргыз бийлиги ал убактагы принцти жылкы эти менен сыйлап, протоколду каталык кетирип уят болгонун BBCге ошол убактагы тышкы иштер министринин биринчи орун басары болуп турган Аликбек Жекшенкулов айтып берди. Абдан мындай аурасы күчтүү, мындай интеллектуал адам экени көрүнүп турду. Биз тосуп алып, уюштуруу маселеси менде болчу, протокол маселеси. Анан баягы ар кайсы уюмдарга барып, элдин каада салты менен таанышып, жетекчилер менен сүйлөшүп, анан чай берип атканда кечинде кызыктуу окуя болду да. Мен баягы уюштуруучу протокол тейлөөчү катарында байкап турдум да баарсын баягы. Эми фамилияларды айтпай эле коеюн, анан жетекчилер ошол жерде тамак берип атып, баягы ысык тамакка келгенде жылкысынын этин тартты да. Анан ошондо айтып атышты да, баягы биздин кыргыз жетекчилер мындай кымыңдапчы, ошо эме катарында, баягы сыймык катарында мына биз ушундай эт, мындай жылкынын эти десе тиги кыпкызыл болуп кетти тигичи. Азыркы король принц Чарльз болчу ал кездечи. Анан колун сырты менен салып туруп, мындай биз орусча айтканда мындай жакшыраак болот го. Мы не кушаем идеи, мы предпочитаем ездить деп айтты да. Котормочу орусча болчу ошондой деп айтканда биздин жетекчилер эле кызыктай болуп калышты да. Эме аңгы дөңгү дечү эле кыргызча жүрүп калып, ошентип эле анан тамак ушундай аябай көңүлдүү отурганда, анан эмеси настроенияси бузулуп эметип калды. Бирок Принц Чарльз Кыргызстанга мейманчылап келген ошол учур ноябрь айы эле. Күн сууктап калган, бирок жогорку даражалуу мейманды сыртта кар жаап атканына карабай, улуттук Ала Арча паркында боз үй тигип кастарлап тосушкан. Тышкы иштер министри Роза Отунбаева, мамлекеттик катчы Ишембай Абдуразаков коштоп жүрүшкөн. Ошол жерде мен билишимче ошол эсине калып турду, кыргыздар жылкы жейт экен, жылкынын этин жейт экен деген бир тарзинде мээсине сиңип калып турду. Эми бул киши дүйнө жүзүнө таанымал, канча дүйнөдө 193 мамлекет болсо, ошонун 100дөн ашыгына барып каада салтын билип, кайсы мамлекетти эстейт, эстебейт, аны билбейбиз да. Бирок менин оюмча ошол маселе эсинде катуу калды да. Бизге дагы чоң сабак болду. Ошондон кийин биз протоколду башка мамлекеттин жетекчилери, премьер-министрлер, парламенттик делегация келатканда эмнени жейт, эмнени жебейт дегендей бир карап аттык да. Сөз бул дагы өзүнчө бир эме да, кылдат, бир маанай жарата турган нерсе да. Эгер жаккын турган тамак берсек, албетте тиги ушундай жакшы маанай түзүлүп, жакшы сүйлөшүүлөр болуп, жакшы чечимдер болушу мүмкүн да. Кээде терс таасир бериши мүмкүн. Бирок ал иши келгенде, таанышуу иретинде келгенде, бияка баягы Кыргызстан деген эмне, кыргыз эли кандай болот, мамлекети кандай экен, баягы табияты кандай экен деп ушундай көп кызыккан ал кишичи, менин эсимде бүгүнкүдөй. Бул Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов болду. Чынында эле Кыргызстанда жылкы эти менен сыйлашканы король Чарльз 3-нүн эсинде аябай калганы көрүнүп турат. 2022 жылы король Лондондо BBCге барганда кыргыз кызматынын жетекчиси Гүлнара Касманбетова аны менен учурашкан убакта кыргыздар силер жылкы жейсиңер деп айтып, жылмая тартып эмненидир эстей калгандай болду. 6 майда Лондондо король Чарльз 3-нүн такка отуруу жана таажы кийүү салтанаты болгону жатат. Ал Вестминстер абаттыгында таажы кийген 40-чы монарх болуп калмакчы. Улуу Британия өзүнүн монархтарына чоң шан шөкөт менен таажы кийгизип келаткан Европадагы жалгыз өлкө болуп саналат. Бул күнү калың эл, шан шөкөттүү жүрүштөр жана 1000 жылдан бери келаткан салт санаанын, аристократиялык жөрөлгөлөрдүн күбөсү болот. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.